Tabiatda kандай okumuş sыйкырлар бар. Bunu metafora manasında ayткым келет да. Себеби тиги эме кыласың, монтаж десиң да? Жок, ушундай кетирем. Тиги неме да, барабандын үнү коомдочу. Азыр илимдүү, билимдүүлөр мындай алдыга чыга албай, маданияттуулар алдыга чыга албайт экен, билимдүүлөр чыга албайт экен, анан барабандай болгон көңдөй үндөр болуп калды да коомдочу. Анан мындай сыйкырдуу үндөрчү. Керемет да уга турсазчы. Анан булардын үнү угулбаганда анысы кандай сизге окшогон илимдүү адамдардын, чыныгы эстетиктердин сөзүн угуу, Рухеш ТВ каналынын угуучуларына да абдан кызык болот. Урматтуу көрөрмандар, сиздерди жадаткыр. Шакир. Шакир бүгүн. Сиздерди кызыктуу мейман менен тааныштырайын. Мен бул кишини бүгүн эле эмес, бала күнүмдөн тааныгам. Менин адабияттагы ийгилигиме бул кишини мен дайыма бир кандай десем, нускоочу катары санайм да. Себеби айылдан келгенде мен муну тааныштыра кетким келет да. Себеби көп эле меймандарды алып чыгам, көп эле респонденттер менен сөз кылганда баягы сиздин дүйнөңүздү мен бала күнүмдөн билем дегеним да. Адабиятта жакшыбы, жаманбы, сиздердин катаал мамилеңиздер мени мындай рухий жактан өсүшкө дайыма бул ошо жандоочу ийгиге аттырат болуп, сиздин, Замир Жестемдин тиги эмгектерине мен өмүр бою көз жума албайм. Чыгармачылыктагы өсүш жолунда дайыма эмнени окуш керек, эмнени коюш керек, анан дайыма тизгинди тартып турган сиз болдуңуз десем да болот. Жездеме көбүнчө экөөңүздүн достчулугуңардын мага олжосу ошол болду да. Анан эми көрөрмандар айтышы мүмкүн да, бири-бирин тааныгандар эле макташып отура берели депчи. Жок, мен мындай айта берем. Бул кишини мен канча жылдан бери адабият айдыңында мыкты адабиятчы, адабий сынчы катары биринекин эмгектерин жарыялап келдим. Кыргызстан маданиятына, кээде Рухеш сайтына жарыялап келатам. Анан бул киши бир эле адабиятта эмес, кино жаатында, сүрөт өнөрүндө дагы мындай көркөм арсеналдардын артында жашынып турган символдук, метафоралык туюнтмаларды мындай окурманга алып чыккан илимпоз катары тааныштыргым келет. Анан учур адабиятында сиз фундаменталдуу эмгек кылып атасыз. Жана көркөм түштөрдөгү, адабий түштөрдөгү көркөм адабий түштөрдүн көркөм табияты боюнча деги эле түш илими кыргыз адабиятында жок нерсе эле да. Ошону бир канча узак жылдардан бери ошо менен баш байлап келатасыз да. Эми ошонун жемишин берер кезиңиз, андыктан сиздей мындай багажы чоң эстетиктин биздин бүгүнкү коомго кеби абдан маанилүү да. Биз адабият менен чайкоочулук кылгандар, искусство менен чайкоочулук кылгандар арбын ошондой болсо да учур адабиятында көзгө басар, мейли өнөр жаатында болсун, кимдер мындай тил учуңузда турат? Эми ошо өзүң мындай кириш сөз сүйлөп, биздин адреске ушундай бийик ойлорду айтып койгонуңа рахмат. Атүгүл өтө эле бийиктен алып койгонуңдун өзүн бир аз көтөрө албай турат окшойм. Мен баягы жөнөкөй көргөн кишиге сиз дайыма скромный жүрөсүз, жок. Өтө эле көрүп жабырган нерсе болуп атабы деп ойлоп атам да. Анан эми суроо берип атасың, эми жана экөөбүз сүйлөшпөдүк эми. Учур адабияты, анан учур адабияттын өзүндө деген Деңгээлик учур адабиятынын тегерегинде бир аз сөз кылып эле, бирок ушул Султан Раевдин чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылалы деп экөөбүз азыр эле макулдаштык да, туурабы? Ооба, чачырабай бир авторду болсо бир автордун тегерегинде деген эмне үчүн ушунчалык бир автордун тегерегинде болуп калгандыгы көрөрмандардагы баягы биздин сөзүбүздүн нугунан улам өздөрү да байкап көрүшөр. Чыгылып көрөрмандардын сынына коюп көрөбүз да, кандай болгонун дагы. Эмесе Рысбек Эшматовго кулак төшөйбүз. Ошол Султан Раевдин чыгармачылык тасмиясын бир кенен ачып берсеңиз. Эми ошол Султан Раевдин чыгармачылык тасмиясы баардыгы жөнүндө сөз кылбасак дагы,
мына кийинки мезгилде деген кыргыз коомчулугунда атүгүл дүйнөлүк деңгээлде деген сөз болуп аткан Султан Раевтин мындай Султан Раев болуп дүйнөгө таанытып аткан бир романы бар. Негизи 2 роман жазды да. Ошонун бирөө жанагы Жан жаза деп аталат, экинчиси деген ушул Топон деп аталат да. Менимче эми кыргызча айтканда топон суу деген баягы мындай өтө эле эме айтайын деген го дейм, кыска айтайын деген окшойт да, ушул топон деп атап коюптур, бирок ошол топону деле элге сиңип баратат окшойт да. Жан жаза романын деген бул кыргыздардын азыркы мезгилдеги коомдогу көрүнүштөрүн ошо көркөм анализге алат, мындай көркөм иликтейт да, мындай айткандачы, коомдун өзүн. Бирок жан жаза эми биздин табиятыбызга жакын, аны окуган кишилер түшүнөр. Андан көрө ошол эме Топон романы жөнүндө сөз кылалы, да? О сөзүн созуңуздар. Жан жазаны сиз менимче кыртышыңыз жактырбаса керек эле. Жок, жан жазаны кыртышым жактырбайт. Илгери деген сен мени менен сүйлөшүп интервью алам деп келгенде жан жазаны деген көтөрүп келгенсиң да. Мен эмнегедир Султан Раевти деген жөндөн жөн эле азыр мындай бийик деле деңгээлде эмес го деген ушундай жөндөн жөн эле мындай кандай десем эми позага туруп алып барган порно иштиргиштер көбүрөөк эле да. Мен ошондон улам. Сен эми жаздың ошентип жаздың. Анан бирок ошондо мен сенден ошо китепти деген сурап калсам болмок экен да. Мындан көп жыл 5 жыл 6 жыл мурунураак деген өздөштүрүп койсом анда башкача сөз болот беле деп ойлойм да. Деги эле окудуңузбу? Эми аны окудум. Бирок окуганым менен мен ошо бүгүн деген Топон роман жөнүндө сөз кылып берейин деп ойлоптум да. Анан эми бирок Султан Раевтин Топон роман жөнүндө сөз кылардан мурда Султан Раевтин жалпы чыгармачылыгы жөнүндө бир аз айта кетели, анан адайы процесс жөнүндө деле бир аз айта кетели да. Эми Султан Раевтин чыгармачылыгына кайрылыш үчүн адайы процесске дагы кайрылышыбыз керек да. Өзүң көрүп атасың, мисалы сен деле ушундай кыйшалыш мезгилдин өзүндө деген шаарга келдиң, мисалычы. Баягы бир бутубуз кайыкта, бир бутубуз жайыкта деп ушун айткандай, биздин бир бутубуз социализмде кала берди, мындай айткандачы, бир бутубуз менен биякта. Анан бара анан кийин болбой эле деген эгемен жылдардагы башка бир коомго көнө баштадык да, туурабы? Эми аны түшүнгөн жокпуз, кандай болуп атат дегенде оюбузга келгени менен аны чече алган жокпуз. Биз эле эмес, интеллектуалдуу чөйрө деген. Эми көрүп атасың ошол тиги союз урагандан кийин биздин жазуучу акындардын баары эле дымы отуруп берди. Бири да бирдеке деп сөз кылган жок. Анан ошол эле мезгилде деген эми албетте баягы биз эми Манастай поэзияны өзүнчө океанды жараткан эл деген барып келип эле прозага караганда поэзияга жакын. Ошол ыр жандуу эгемен мезгилде деле ансына ыр деген оперативдүү жанр мисалы туурабы. Анан эгемен мезгилде деле ыр жазып жүргөндөр болду. Балким ошол тарапта деген кыргыз адабиятында, кыргыз поэзиясында прозага караганда анча мынча өсүштөр бар болсо керек деп ойлойм да, мындай айтканда. Колго кармала турган бир нерселер болуш керек. Анын тенденциялары бар, аны карап көрүш керек эволюциясын дегендейчи. Бирок эми мына проза жанры деген өтө татаал да. Проза жазыштын өзү деген көп мындай түшүктүү талап кылган, көп катмарлуу өзү көп нерсени билиш керек. Өтө эле жеткен интеллектуалдуу болуш керек да, мисалычы. Анын үстүнө мына Айтматов турган жерде ошол Айтматовдон кийин деле прозада деген келген, прозага аттап келгендердин көбү деген менимче көп эле кыйналса керек дагычы. Анан эмне болду? Анан ошентип эле анан эгемен мезгилде деген баары дымып калды. Анан биз баарыбыз түшүнгөн жокпуз. Анан кийин ушунчалык баягы базар экономикасы деп айтып атабызбы? Ошондой абал келди. Анан бир эмес деген бир нече падышаларыбыз деген ушундай
башкарганга аракет кылды. Андан деле эчтеке майнап чыккан жок. Мен ушул 30 жылдын ичиндеги кыргыздардын ушундай саясий аракетин, коомдук аракетин деген баягы балчыкка тыгылып калган машина бар го. Ошол машина деген мына чыгам, ана чыгам деп бир чыга албай эле деген балчыктарын чачырап аткан эле көрүнүштө көрөм да. Же ушинтип эле айланып эле жатат, айланып эле жатат, жеше албай. Жаңы баалыктарын, жаңы Анан ошондон улам деген күнө албай. жаңы баалуулуктар келди, жаңы түшүнүктөр келди, бирок алардын баардыгын тең көрө алган жокпуз, атүгүл түшүнө алган жокпуз. Кабыл албай жатты. Кабыл албай жатты. Өзгөчө мынабу сезимтал келген мурунку авторитардуу коомдун баягы көрүнүштөрүнө көнүп калган жазуучулар дагы нымтырап отуруп беришти да. Анан ошондо деген кыргыздарда деген адабий процесстин өзүндө ушундай тенденциялар жүрдү да. Балким анын дагы ушундай жөн жерден, ушундай көрүнүштүн дагы жөн жерден чыкпагандыгын байкаса болот да. Себеби дегенде мисалы авторитардуу коом өзүнүн күчтүү идеологиясы менен балким кыргыздардын түпкү тарыхын, табиятын айттырбай койгондор мисалы. Баягы өксүк комплекс менен деген ошону деген мынтип баягы тереңине кирейин десе кире албай, айта албай жүргөндөр. Иши кылып эмнеси болсо дагы эгемен мезгилден баштап эле кыргыздардын жазуучулардын баары тең эле аны түшүнгөнү да бар, түшүнгөнү бар, колунан келгени да бар, келбегени да бар, баары жапырт тарыхый чыгарма жазып беришти да. Мисалычы. Анан ошолордун арасынан деген эми көбүнүкү деген мындай тарыхый чыгарма деген эмне, ал жанры кандай, аны үчүн кантип даярдык көрүш керек, тиги бул деген маселелер бар да. Аны деле карабай эле деген иши кылып эле Кокту Колоттун тарыхын ушинтип эле жазып киришти көбүнчө. Бирок арасында деген тыңдары да бар. Керек болсо деген мурда деген мына лирикалык проза жазып жүргөндөр мисалы жанагы Асанбек Стамов деген бар. Бул киши деле мыкты болчу да. Бул киши деле тарых жазды. Өткөндө деген мен жакында эле Касым Кушубеков деген жазуучуну аябай жакшы көрчү элем. Ушунун деген мындай чакан новелла аңгемелери, циклдуу ушундай аңгемелер бар. Түрмөктүү аңгемелери бар. Ошол кишинин ушундай чакан прозаларын жакшы көрчүмүн. Бирок бул киши да ошол роман жазыптыр да. Бирок аны эми баягы тереңине кире элек менен бул киши деген устат жазгандар иши кылып ушинтип жазып киришти да. А ошондо деген анан биздин жанагы мыкты сынчыбыз Салижан Жигитов айтты да, кыргыз интеллигенциясынын көзү маңдайынан жеркесине жылып кетти да. Туура. Тарыхты жазып койгон айтты да. Себеби дегенде учурдун өзүн чагылдырып жазыш керек болчу. Ошону деген анализдеш керек болчу, ошонун тереңине кириш керек болчу. Бирок антейин десе анан кийин башка системага, башка коомго, башка жылга көнүп калгандар эми түшүнө албай жатат да. Түшүнүш деген кыйын болду, көп жактуу болду да. Ошондон кийин бирок жанагы тиги эме коом урап калган мезгилде баягы социализм күчүнөн кетип баратканда Султан Раев алгачкы чыгармаларын деген бере баштаган. Бирок кишинин көзү маңдайында экен дегениңиз? Жок, балким маңдайындадыр. Себеби ошол мезгилдеги коомдун деген проблемаларын ошол күн карбаган бала деген повестинде ачык эле кое баштаган. Ал сылтабасы жок, мыкты чыгарма повести. Андан кийин эле деген Султан Раев дагы кийин жазуучу катары деген дагы тереңдетип коом менен кошо ал дагы өнүктү да. Ал ошол мына кыргыз руху деген китеп кезип чыгарчу да өзүчү. Ошол кыргыз рухуна деген акыркы пайгамбар деген романдан үзүндү деп ошол мезгилде чыгып жүрчү да. Эми анда деле көп анча көп мындай көңүл бөлүп окуп аптырмын менчи. Анча бир неки үзүндүлөрдү окусам окугандар. Бирок мунун деген бир мыкты жагы эмне дебейсиңби? Бул деген ушул чыгармачылыкты деген ошол прозанын түйшүгүн деген аябай катуу түшүнгөн экен да. Узак жылдар. Бул анан узак жылдар деген изденип отуруп алыптыр да. Тажабай изденип отуруп алыптыр. Эми ошол жеңиш деген каяктан келип атат? Ал деген ошол дүйнөлүк мен деген жазуучуларды окуп, анан кандай тенденциялар болуп атса ошолордун баарын өздөштүрүп, ар кандай доктриналык системаларды деген өздөштүрүп, философиялык көрүнүштөрдү өздөштүрүп,
далай нерселер деген ушунчалык баягы тереңине кирип өздөштүрүп анан кийин барып анан кийин коомдун биз жашап аткан коомдун күрөө тамырын кармай билиптир да. Көп ошону кармай албай атат да. Ошондо ыкма каражаттары жок кийинки жаштардын. Ачык айтканда подтекст менен берген метафора менен. Жок, анан дагы мындай да. Эми бизде проза жазып жүргөндөр көп да жаштарданчы. Дагы бир тенденция жүрүп анан баягы мурунку муун эмне болду? Алар деген баягы мурунку инерттүү ыкмалар менен кала берди да. Айрымдары мурунку жазып жүргөндөрүн китеп кылып чыгара башташты. Мисалы, бир экөөнү айтып кетейин. Айтыңыз. Бул Кубатбек Жусупалиевдин 7 сөз жана Конфуций деген жакшы китеби чыкты. Же болбосо ушундайдан деген жанагы Жылкычы Жапиев деген жакшы жазуучу бар. Бирок ушул кишинин табиятын көркөм дүйнөсүн дагы изилдеген адаятчылар жок болуп атат да. Бул киши деген өтө эле мындай оруттуу, бирөөгө жагынып мынтесиң мантесиң дебейт, өзүнчө жүрө берет, изденет да. Ушунун Киотого кеткен жолдо деген жакшы аңгеме повесттер жыйнагы чыкты. Ушул сыяктуу көрүнүштөр болду. Анан ошол коомдун өзүн дагы деле эч ким мынтип тереңине карап, бул эмне болгон коомго келдик, кандай эле, урда кандай эле, азыр кандай эле деген нерсени деген учурдун өзүн прозада айткан эч ким жок. Себеби ага деген ушундай чоң даярдык керек. Ошондой өзүнчө бир эстетикалык система түзүп ала тургандай, мындай концепция бере тургандай, айтса деген ошо реализм менен айта тургандай ушундай бир деңгээлге көтөрүлүш керек эле да. Бирок ошондой көтөрүлгөн айтса ошол мезгилде дагы деле болсо дүйнөлүк деңгээлде мына планетардык аң сезим менен ойлонот деп айтып атпайсызбы? Айтматов айтты ошол мезгилде. 2 романы чыкты да, мисалы. Ошол өткөн мезгилдин күнгөй тескейин ошол мезгилде дүйнөлүк деңгээлде туруп ошол Айтматов айтты да. Көркөм аркылуу. 2 роман билесиң өзү жанагы Таврат Сандыр, анан кийин анан эме ал кылым карттар бир күн ал эмеге тоолор кулагандан айтасыз. Тоолор кулагандагысын айтып атам. Мен кабыл алган жокмун аны. Эми анда да көп нерселер бар эми. Анан бул киши мына тиги Султан Раевди айтып атам. Топон роман чыкканда муну эми жакшы сынчы адаятчыбыз бар, эми баягы эме тиги мифологиянын табиятын жакшы билген баягы Калык Ибраимов ушул китебине деген баш сөз жазган экен. Ошондо деген баягы эме Султан Раевдин эме чыгармаларынын модельдери деп атпайбы, мисалы. Анан бул эмне болгон модель? Мисалы көрсө деген мындай экен да. Бул эми балким модернисттик, анан постмодернисттик баягы адабияттын деген мындай белгиси ушул да. Себеби дегенде мындай да. Баягы коом өзүп атат, адабиятты өзүп атат, анан кийин кризиске такалды. Эми улам деген баягы жаңы бир нерсени айткысы келгендер деген кантип айтыш керек эми? Сюрреалисттик элементтер барбы Раевда? Коюп турган. Анан мындай болуп кеткенде даяр эле модельдер бар, дүйнөлүк деңгээлде мисалы модельдер бар. Шекспирдин жазгандары бар, чыгармалар. Же болбосо деген мына Софоклдун деген эме чыгармасы бар. Кайсы базышан Саредик деген бар. Аны керек болсо мына Фрейд деген өзүнүн жанагы психоанализ окуусуна ачкыч катары баягы колдонгон. Себеби адамдын табиятын деген тереңден билиш үчүн ошол деген Эдип падышанын баягы эмесин мифологиясын алып, анан кийин баягы ошону ачкыч катары деген баягы адамдын табиятына кирип атат. Ушул сыяктуу деген даяр эле эмени алат да, мындай модельдерди алат. Бирок ошол даяр модельдерди даяр боюнча эле колдонбойт. Ал деген өзүнүн айтар оюн, көтөргөн идеясын жеткириш үчүн бүгүнкү коомду, бүгүнкү адамдардын табиятын ачып бериш үчүн деген ал трансформация учурат да, өзгөртөт да. Өзгөртүп туруп анан кийин аны колдонгондо деген баягы биздин коомду деген ачып бере турган даяр ыкма бар экен да, мындай айткандачы. Ошону бул таап алган да, ушундайчы. Таап алгандагы мындай караса деген керек болсо ушинтип айтса болот да. Султан Раевдин чыгармаларынын, өзгөчө романдардын баары тең даяр буга чейинки архетип модельдерден турат. Мындай айтканда, дүйнөлүк деңгээлдеги архетип модельдерден турат да. Өзгөчө мына жанагы Топон романында бул жанагы
Гачевтің айтқаны бар да, национальный образ мира дегенші. Дүйнөнүн улуттук образы деген бар да, кыргыздардын өзүнүн баягы дүйнөлүк өзүнүн түзүп алган ааламы, дүйнөсү бар да, көркөм. Ошол көркөм алкактан чыгып кетип, ал дүйнөлүк деңгээлде, жалпы адамзаттык дүйнөлүк деңгээлдеги модельдер, философиялык ойлор, көрүнүштөр, ыкма каражаттар, ушуларды колдонуп анан кийин чыгармаларында айтып баштайт да. Башкача айтканда, универсал тил менен сүйлөп баштайт да. Универсал тил менен сүйлөп баштаганда деген, ал деген кыргыздарга да жагат, орустарга да жагат, башкаларга да жагат. Ал ошол Султан Раевдин деген табышмагынын өзү ушунда жатат да. Бул эми сиз Озеке азыр айтып берип аткандарыңызды кагазга түшүрүп атасызбы? Ошол кагазга түшүрүп атам, эми бирок мен ушу жайыштын ошонума деген аябай нааразы болуп турам, бирок эми жайыштып атам, эми буюрса ошон үчүн деген ушуну айтып берейин деп баягы. Мен сизге бүгүн майылке макулдашканыңыздан мурда сиздин дагы бир нерсеңизге мындай кубаттайм. Facebook'ta активдүү колдонуучу болуп баштадыңыз. Себеби илим адамдары, чыгармачыл чөйрө ушул бир жаңы инновациялык жаңылыктардан мындай көп озунуп алдыга чыкпай аткандан улам сиз жакында ошо Facebook'та колдонуучу болуп атканыңызга сүйүндүм да. Себеби турмуштун күр шаары азыр Facebook'та болуп калды да. Эми бир чети ошондой экен, баягы баары эле деген ошол тиги эме мындай виртуалдуу дүйнөгө өтүп атышат да. Facebook'ка кирип атат. Баягы эми технологиялык доор башталды да. Эми ошол башталдан бирок мен деген баягы дагы деле инерттүүмүн, себеби дегенде мага андай кандай десем, ушул социалдык тармактар деген өзү анча жага бербейт экен, мындайчы. Жага бербейт экен, ошол тартып турат. Менимче анан болбой эле деген кийинки мезгилде өзүмдү бир аз көндүрөйүн деп атам да. Анан кээде бир сөздөрдү жазып алып деле кайра ошонун азабын тартып, эмнеге жаздым деген ушундай эмелер келет, бирок анан көнүп атат окшойм да, баардыгы көнүп атат болушубуз керек да. Анан адабиятка ушинтип учур адабиятынан кабардар болуп атканыңызга жакшы да. Facebook'тун бир жакшы жери баягыдай эстебай калдык да. Окуйт келсең, саясатты карайсың, айрым бир көркөм чыгармаларды окуганга туура келет, айрым бир маалыматтарды менен таанышасың дегендей, иши кылып тартып баратканы деген баамдап атат да. Эми анан ошол кайра ошол эмеге Султан Раевдин топонуна кирели. Анан бир мындай моделдеринен тышкары деген Султан Раев мен ушинтип ойлоп атам, мындай ошол табышмактарын таап, бул каймана метафора берет да. Азыркы мезгилди берет болгондо дачы. Мына тиги жанагы кыргыздар жөнүндөгү романычы, бул жан жаза дегенчи. Жан жазасында деген азыркы мезгилге мына Фромдун деген айтканы бар да, здоровое общество деген чыгармасы бар да. Эми коомдун саламаттыгы деген түшүнүк бар да. Коом деген оорлуу болушу мүмкүн, же болбосо саламаттыгы жакшы коом болушу мүмкүн. Эми азыркы мезгилде саламаттыгы жакшы коом жок экенин көрүп атасың мисалы. Анан ошондо деген мына 30 жылдын ичинде деген биз мынтип кайнап жатсак деген, ошол кайнап жаткан нерсе эмне, кандай деп ошого коом диагноз коет, мисалы жан жазасын деле коет да ушунучу. Көрсө биздин коом оорлуу экен. Оорлуу болгондо дагы психикалык жактан саламаттыгы жакшы. Сөзүңүздө ушул жерден маегибиздин биринчи бөлүгүн жыйынтыктайлы, экинчи бөлүгүндө кайра ушул сөздү уланта бересиз. Себеби маалымат айдыңы бүгүнчө момундай сел болуп турганда, маектин немеси узарып кеткенде сөздү аягына чейин тыңдабайт да, ушул жерден токтотобуз, кайра улантабыз азыр эле.